Дал ушул сиз экөөбүз сүйлөшүп отурган Ататүрк сейил багынын картасын бүт карап, тарыхын изилдеп туруп анан айттыңыз, биз мурунку калыбына келтиребиз Ататүрк сейил багын деп. Ошондон улам мэр ошондой убаданы берди, тарыхый чечим деп чыгарды. Бирок ошол чечими тосмолор менен эле чектелип калабы деген сынды сиз өзүңүз да угуп атсаңыз керек. Ооба. Эмне болуп жатат? Чын эле тосмо менен эле чектелип калабы? Эми мен бир нерсени айтып кетким келет. Мен кабыл алган чечимди дагы окуш керек. Мен бир нече пресс релизтерди берип аттык, пресс конференциядагы мажбур болдум да ошо бергенге, себептен де ушундай суроолор көп болгондо. Бир да жерде биз келип алып эле өз билимдик менен же болбосо ушундай чечим чыкты беле деп эле бузуп талкалаганга киребиз деген андай маселе коюлган эмес. Мен башынан айтып атам, бүт баары мыйзам чегинде чечилет. Эң негизги маселе, биздин максат бул биз ушул 107 гектарды аныктап бердик. Мына биз бул деген сейил парк. Болду. Бул буга чейин кабыл алган чечимдерди биз эч бирөөнүн укугуна кирген эмес. Биз чечимдерди бизге чейин кабыл алган чечимдердин баарын жокко чыгардык. Аларды мыйзамсыз деп табып. Себептен де бизде тартиби бар да, ар бир чечимди кабыл алуу маселеси. Кабыл алып атканда мурунку чечимге өзгөртүүлөр киргизилип, аныктамалар берилип турабы, анан жер багыты өзгөрүп, анан бериш керек эле. Ошол эрежелердин баары бузулгандыктан биздин оюбуз боюнча, биздин жүргүзгөн анализибиз боюнча текшерүүнүн алкагында биз ошонун баарын жокко чыгардык. Бирок ал жерде бир дагы жараныбыздын, бир дагы ушул сейил паркка бүгүн үй куруп алгандын дагы укугун караган эмеспиз. Айттык, кийинки этап бар. Кийинки тапта биз деген булардын баарын сотко берип атабыз. Бүгүнкү күндө 63 ишти топтоп туруп азыр сотко бердик. Бизди да сотко берген бар. Арыздар түшүп, истер түшүп, азыр сотто каралып атат. Биз сот аркылуу аныктагандан кийин анан кийинки кадамдар болот. Үчүнчү маселе. Эми чоң имараттар курулуп калды. Алардын тагдыры кандай болот? Эми биз айтып атабыз, чоң болобу, кичинекей болобу, дарбаза болобу, жеңилдетилген типтеги бир курулуш болобу? Анын баарын биз мыйзамдуулугун карайбыз. Эгер алар эч бир мыйзамга дал келбеген чечимдердин алкагында же болбосо өз билимдик менен куруп алган болсо, биз аларды сөзсүз түрдө баштапкы кабылына алып келгенге аракет кылабыз. Азыр сот аркылуу болот, анан укук маселесин баары каралгандан кийин эгер айрым имараттарды биз эртеңки күнү мамлекеттик кызыкчылыкта, бул социалдык маселесин, жаштарга ыңгайлуу шарт түзүү маселеси, биздин коомчулук ошол жерден эс алып, мүмкүнчүлүк шарт ала турган болсо, биз аны кийин колдонуп кеткенге да даярбыз. Ал дагы маселе каралат. Биякта көптөгөн маселелер бар. Бир гана биз аныктадык. Аныктадык. Бул эмнени апарат? Биз азыр эгер ушул Ататүрк сейил паркынын колдонуу эрежелерин жазып чыксак, булар ыңгайсыз болуп калат бияка жашаганга. Себептен бул коомдук чөйрө да. Турабы? Тосмо жок. Машина кирбеш керек. Кирсе дагы машинасынын акчасын төлөп киресиң күндө. Өзүң кирсең дагы түн ичинде освещение башкасын шум эмелер болуш керек. Анан дагы бир маселе биз айтыш мүмкүнбүз да. Бул коомдук жай болгондон кийин силерге туалетке кирем десе, башкасына кирем десе, ага да шарт түзүп бериле десек болот. Анда кантип жашайт биякта киши? Ошондуктан бул жерде биз келип эле сындырып талкалоо эмес. Бизде андай максатыбыз башында да болгон эмес, азыр да жок. Бизде эң негизги бул жер коомдук болгондон кийин коомдукка толук кандуу шарт түзүп бериш керекпиз. Мени келип эле сындап эле, бул мэрдин колунан келбейт экен, бул жөн эле сүйлөп коет экен, бул бар буза албайт экен десе эле мен барып эле бузбайм да. Мен ар бир ишимди мыйзам алкагында кылам. Анан бирөө үгүттөп эле, бирөө кыйкырып бакырып койсо эле барып мен иш кыла турган, андай мага мыйзамда жол бербейт. Көктүп койсо эле чуркап барбайм деп атасыз да. Көктүп койсо эле чуркай турганда менде оюмда жок, мен андай өзүмдө кыял мүнөзүмдө жок, мен андайга барбайм. Ушул чечимди кабыл алаардын алдында сиз өзүңүздүн юристтер менен, адистер менен кеңешкенсиз да. Сөзсүз түрдө биз чечим кабыл алаарда жана жети өлчө биргес дегенде бүт баарын анализдедик да, биздин келечекте кандай. Бирок менин угушумча, эми ал ушак болушу мүмкүн, чындыкка дал келбеши мүмкүн, бирок бизге дагы маалыматтар жетип атат. Эми акча каражат чогултуп сотко барабыз деген аракеттерин көрүп атып, эми бер жагы эле биякта бир үйдүн баасы $300 000 болсо, анан кийин сот эмес тиги айрым блогерлерди, журналисттерди эле сатып алганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Азыр бизди бир мындай терс көрүнүштөрүбүздү, терс болгон ой пикир түзүү максатында
Бирок биз айтып атабыз, биз мыйзам менен барабыз. Мыйзам алкагында биздин чындыгыбыз бар. Бул деген коомдук кызыкчылык, бул деген мамлекеттик кызыкчылык. Мен бияка келип буларды кетирип өзүм үй салып алам деген аракетим жок да. Мен ушу коомдукка, бул Бишкек шаарынын кызыкчылыгына дал келген ишти кылып атабыз. Ушул чечим чыккандан кийин, ушундай маалымат тарагандан кийин Бишкектин Ататүрк эле эмес, башка аймактарында ошол сейил бактын зонасына кирип кетип, ошол жерге үй курам дегендер кадимкидей токтоп калды, алар сестенип калды деп атат да. Ошол эле учурда эгерде бул иш аягына чыкпай калса, анда баары Ататүрктү биринчи аягына чыгаргыла, анан бизге келгиле деп тескерисинче реакция болуп калбайбы деп талкууда жүрүп атат да. Дагы бир жолу айтам да, бул эмне максатта кылып атат? Бул максатты биздин мындай дискредитация кылыш керек да, ар бир аракетибизди. Анан кийин дароо эле мында болуп калыш керек, дароо эле тигинде болуп калыш керек деген маселе жок да. Анын баары, дагы бир жолу айтам, бул деген канча деген элдин кызыкчылыгы, канча деген эрежелери бар, ошонун баарын өтүш керекпиз да. Анын баарын кылабыз. Анан бүгүн биздин байкашыбыз, мындай байкап көрүшүбүз боюнча көп нерсе токтоп калды. Ататүрк парктын ичинде деле $600 000, $300 000 деген үйлөрдү уже сатып алат элем же бирөөгө сатат элем деген иштер токтоп калды. Курат элем дегендер да токтоп атат. Бүгүнкү күндө алардын да көйгөйлөрү күндөн күнгө өсүп атат. Себептен да биз бир дагы күн бул ишти токтоткон жок. Биз системдүү түрдө ишти алып кетип атабыз. Анан кийин айтып коюп эле бир айдан кийин эстеп коюп, эмне болуп атты эле деп кирип аткан жери жок. Мына чечимди кабыл алдым да. Бул чечимдер мага же бирөөгө байланган эмес. Мен деле бул кызматта канча болом, бул деген убакыт көрсөтөт да. Мен кеткен күнү дагы башка жетекчи келгенде буну аткарганга милдеттүү болот. Мэриянын бул чечими баардык жагынан мыйзамдуу деп ишенимдүү айтып жатасыз. Ошол эле учурда менчик укугу эмне болот, 5-6 кишиден сатып алыптыр дегендер бар. Анан ошону таразалап келип туруп, эгер мэрияныкы да чын болсо, булардыкы да чын болсо, анда ошолорго документ жасап берген, уруксат бергендер, ошолор жоопко тартылсын, ошолор чыгымды төлөсүн деген талаптарды коюп атышат да. Кандай дейсиз? Эгер сот далилдеп, кайсы бир мурунку чиновникти болобу, буну сатып аткан кишини болобу далилдеп аныктаган болсо, аны жоопко тартыш керек. Анан бир маселени айтып кетейин. Эми бул жерде көп айтып атат, мен парк экенин билген эмесмин, уруксат жок, кантип билген эмес. Мен баарыңарга мына сунуш кылам. Бул сыр аркылуу дагы жарандарга кайрылып кетем. Эгер ушундай сөз болуп аткан болсо, мына бүгүн Google деген бар, интернет деген бар. Ачкылачы. Ошо интернет булагын жөн эле ачкылачы. Ал жерде тетиги илгери 5, 6, 10 жыл мурун берген жарнамалар деле сакталып келет. Ошол жерде жазып атпайбы? Парковый зонада, парктын ичинде, парктын эмесинде деп, бактын арасында ошончо эмнеге $300 000 десе, бул деген парктын ичинде болгон үчүн $300 000 деп сатты да. Туурабы? Мыйзамды көтөрсүн, кайсы жерде паркта үй салганга укуктуу деп жалып турат? Жок да.